Дагы Гүлнуржан кайсырлар эле? Böyle gelim dedi. Gelem dedi. Жолукпай калсаң эгер. Тиз онорларда Жолдошумду жоготкондон кийин ошолор пайда болгон. сөздөрүн карап отуруп келеби, же болбосо обон биринчи жаралып анан сөз издейби? Мореки жарты жаным бош болуп калгандай сезdim. Аңырап эле. Аңырап калган. Кайсы бир кезде жана оорудай болуп эле козгой берет да, кайсы бир кезде ойгоно калат да. Мындай түш менен Өңдүн ортосунда. өңдүн алмаштырып жашап аткан убакыт болуп калган да. Биздикилер да карып кетесиң бул эле болду атып. Нече bu? 4 жыл жашап туруп Кыргызстанга азыр келдиңиз. Анан эмне сезим болуп атат? Келет албетте. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда мен Айтбек, ол жерине сахнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Что там, шеф? Сүйлөштүкпү? Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн болсо не бир сонун ырлардын обонун жазып, бизди кайсы бир кыялга жетелеген ошо композитор Райкан Бешеналиева бизде мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Райкан айым азыркы тапта Туркияда экен. Түркияда. Анан деген ушунчалык сонун ырларды жаратып, ушунчалык сонун бир жүрөктөрүбүзгө кыялдарды ойготуп коюп, эмнеге Туркияга кетип калат дейм да. Мен 2017 жылы чакырып алган. Анан кийин бир жыл көп ойлондум. Бир жыл ойлондум. Эмнеге ойлондуңуз? Эми кандай десем, Жылуу очоңдон айрылам деппи? кандай болот, кандай тосуп алышат, мен сабактарды өткөрүп атканда кандай болуп өткөрөм, ал жакта сабактар түрк тилинде да, кандай болуп калат, көнө аламбы, көнө албаймбы, бул жакта жашоо эмне болот, бул жакта иши ар түрлүү ойлор болгон да. Анан кийин бир ойго келдим. Өзүм азыр өзгөрбөсөм, өзүм ушу жашоомду өзгөртпөсөм, эч бир өзүмдө дагы бир өзгөртүү болбойт дегендей. Анан кийин чечимге келдим. Эже отуруңузбу? Асман деген ыр дагы Гүлнуржан кайсырлар эле? Көп эле келем деди. Келем деди. Жолукпай калсаң эгер. Тиз онорларда же. Анан мен сага жолугушум керек эле. Көп эле. Ай, сонун эже. Мунун баягы обондору сөздөрүн карап отуруп келеби, же болбосо обон биринчи жаралып анан сөз издейби? Көбүнчө сөздөрдү окуп атып, бир кандайдыр бир толку болот да, толкундануу болот менде. Мен ошол сөздөрдү окуп атып, өзүмө бир нерсе баягы орусча айтканда айтат го, вот у меня внутри торкнуло депчи. Ошондо бир жүрөгүмдүн бир кылдарын ойнотуп кетпесе, ошол сөздөрчү жаралбайт эч нерсе. Эгерде ошо кылдарыңды туруп ойноп, сылап кеткен болсо, анда болду, анда демек ошол ошол сөздөр чакырып атат деген неме келет да мендечи. Ошону окуп атканда эле мындай бир өзүнчө рельефтүү мындай толкундар келет магачы.
Билбейм, эми азыр ушинтип айтып атам. Башкалар ойлошу мүмкүн. Өзгөчө жана асман ушул ырды ырдап атканда мындай го, мындай Гүлнур эже ушундай көкүрөгү менен ырдаган го, мындай бир болгон, буулуккан бир сезимдин баары ошол жака катылгандай да. Туура. Себеп дегенде асманды мен жолдошумду жоготкондон кийин ошол ыр пайда болгон. Мен ушунчалык баягы ичим жабыркап турган, күйүткө толуп турган убагында ошол мында болсо обон чыккан да. Музыка дайыма эле мындай нерсе да, баягы жакын адамыңды жоготкондо, мен мисалы, мен өзүмдүн немемде, жашоомдон айтам. Мен жолдошумду жоготкондо бир кандайдыр жарты жандай болуп калдым да. Мындай бир бүтүн жан бир убакта эле, бир заматта эле жарты болуп калды да. Мореки жарты жаным мындай бош болуп калгандай сезилди. Аңырап эле. Аңырап калгам. Өзүмө келе албай, ушунчалык кыйын бир эстесем аябай жаман боло берем. Кыйын убакытта ушул обон келгенде айланаңды карайсың, жаныңдагы чөйрөңдү карайсың. Все равно бир нерсе жетпейт. И ошондо сенде деле болот болуш керек, бир мынтип муңканып калган бир моментте асманга карап эле, ошо асманда эле карап калгам менчи. Асманда эле карап калгам. Себеп дегенде ошо асман эле бир жан дүйнөмдү толукта береби, же ошол жака качып кетсемби деген бир моундай болгондой. Анан кийин ошондой бир сөзгө неме ошол обон чыкканда, бирок Гүлнур айтып калды. Гүлнур укту, келди, ал дагы ооруй баштады. Анан кийин айтып калды, Райка сөздөрүн өзгөртпөйлүбү депчи. Ошентип анан кийин сөздөрү өзгөрүлгөн да. Сөздөрү кандай эле сөздөрү? Сөздөрү башкача болчу. Анан өзгөрттүң, авторуна бардыңарбы? Жок. Башка сөз татынадыңарбы? А дегенде мындай, кандай десем, ичимден чыккан бир өзү эле неме болчу да. Сөздөр болчу, сиз эле жазган. Анан Гүлнур айтып калды, ошону көркөмдөп туруп башкача алып жазалы деп. Мындай кылып. Анан кийин ал убакытта мен чындап эле бир жака барып, бирөөлөр менен сүйлөшүп, анан мындай болсун, тигинде болсун деген таптакыр андай немеде эмес да. Ооба. Ал маанайда эмес элем да. Анан Гүлнур айтты, мен өзүм эле бардым. Гүлнур ошо өзү Гүлнурга ырды таштап кетип эле, ал убакта мен министерстводо иштечим. Мени стажировкага Санкт-Петербургга жөнөтүшөт да. Ошондо мен айтып кетейин, Санкт-Петербург менин жанымды, мындай менин ичимдеги болгон оорумду айыктырып, киши кылып меничи жибергендей болду да. Мен кайра Бишкекке келгенимде баягы орустар айтат го, ты был другой человек. Вот я была другим человеком. Я приехала туда другим человеком. У меня взгляды поменялись. У меня баягы боль, она все равно, она не утихнет, она остается. Кайсы бир кезде жана оорудай болуп эле козгой берет да, кайсы бир кезде ойгоно калат Бирок ишенесиңби? 5 жыл бою тынбай Эрик менин түшүмө келип турчу. Эрик келгенде мен Эрикке айтып өтчүм, Эрик,
мына жапжашынакай эле жүрөсүң го. Эмне элдерге бардына өлдү деп эле неме болуп атасың? Көрүнчү, пожалуйста, баягы костюм шымыңды ки, галстугуңду таап, давай экөөбүз министерствого баралы, элдерге көрүнөлү, КТРге баралы деп атам да. Это все түшүмдө. Мен ошол убакта көрсө, баягы мындай түш менен өңдүн алмаштырып жашап аткан убак болуп калган да. Настолько вот неме ойгоносуң, карайсың, жаныңда эч ким жок, кызың жатат. Бул ал түш болгон турбайбы дейсиң да. Бирок неме кыла берчү, мен уктасам, Эрикти көрсөм депчи. Вот это вот. Мне сейчас плохо. Азыр Кыйын эле мындай, баягы жүрөгүң менен ошо адамга байланып, өрүлүп, оролушуп калганыңда, ошол адамыңды ушул жашоодо таба албаганың ушунчалык баягы көксү. Вот ошондо көксөлөнгөн жаныңды ошондо сезесиң да. Көрсө ушундай турбайбы. канча жыл чогулуңар эле? 20. 20 жылда, 20 жылда бири-бириңен жакшы эле чырмалышып каласың да. Өрүлүп каласың да. Ошондой Бет менен тырмак айрылгандай беже. Ошо. Анан балким бияктан Турцияга кетип калганыңыздын себеби да ошондондур. Турцияга кеткенде Эрик байкени кошо кеттиңиз да? Бир жак материалдык жагы да бар болгон да. Мен бул жерде баягы 3 жерде чабалактап иштеп жүргөн, айтайын, Маянаны мен жакта бир эле жерде отуруп иштеп таба алганым. Мен үчүн баягы мен ушунчалык ошондо чарчап калгам. Чарчап, мындай мага көп эле айтышчы, ай сен күчтүү жансың. Ты сильная женщина. Перенесешь, переживешь, депчи. Но бирок всю жизнь быть сильной женщиной очень трудно. Очень. Иногда хочется, оказывается, быть просто женщиной, просто слабой. Не то, что слабой, мындай эркелеп, назданып, неме кылгың келет экен да. Бирок кимге назданасың, кимге эркелейсиң? Өз-өзүңө эле мынтип, ошо кеткенимдин себеби да ошол болду болуш керек. Ошол болду болуш керек дейм да, ошол болду. Себеп дегенде бир жерде отуруп иштеп, балдарымды баккан менен 3 жерде иштеп баккандын айырмасы асма менен жерде. Багы түрктөр айтат го. Ыпыралды, ыпыраттын депчи. Яни хаят ыпыратты болбойун депчи. Мен мындай кыргызчага айтканда жүдөп какап, мен ошол убакытта эстесең экөөбүз KGTayда акыркы жолу жолукканбыз, вот ал деле бир какой-то неме убакытты алат да. Баягы немени өзүнчө менин жашоомдо мындай расписание настолько прям плотный болчу да. Атякта азыр тегирменге түшүп калгандай эле болду. Атякта азыр кандай десем, түшкө чейин мен өзүмдүн убактым бар. Мисалы, саат 2-де сабагым башталат. 2-ге чейин мен саат 10-го чейин уктаймбы, 7-ге чейин уктаймбы, же саат 8-ден баштап бир бул жакта жүргөндө ушунчалык эң сечиммен
bir бассейнге барып bir абонент алсам депчи. Ал жака барып алып туруп мен жылдык абоненттерди алып алгам да. Эртең менен турасың, баягы жөө өзүңдүн bir 3-5 километриңди басасың, анан кийин бассейнге барасың, өзүңө bir кандайдыр bir убакытты неме бөлүп койгон болуп атасың да. Өзүңө bir карап, өзүңө bir көңүл буруп дегендей. Ай сен аялсың. Кичине өзүңө карачы. Ай эмне болуп кеттиң деген адам жок да. Ошон үчүн өзүңө айтасың көзгө туруп. Ай ты женщина, не забывай, ты женщина депчи. Анан мындай. Андан бери эче жыл өттү, бирок баягы жүрөк деген баары бир жашагысы келет, сүйгүсү келет да. Албетте. Албетте. Ошонусун айтыңыз эми. Кандай десем, баягы өлбөгөн жандын жашоосу улана берет экен. Кандай бир мындай ичиңде бир толбой турган нерсең болсо дагы жашоо улана берет экен. Конечно, мындай эңсейсиң, неме кыласың, мындай бир неменечи, бийик бир сезимди. Бирок эми азыркы 18 жаштагы кыз эмессиң, 25 жаштагы кыз эмессиң. Бул сиздин эңиз тележе. Бирок Аны меңискеле дубал кылып өрүп алгансыз да, аны жоготсаш керек. Аял канча жашта болбосун сүйүүсүн таба алат деп ойлойм. Биздикилер да карып кетесиң бул эле болду атып. Балким. А бирок сен өзүң айткандай жашагың келет. Жашагың келет. Ошол сезимдерди дагы сезгиң келет. Бирөө башың жөлөгүң келет, Конечно, келет. конечно. Мындай өзүңдү бир назданып, деп келет албетте. Анан кийин мен кээде кызыма эркелейм. Кызыма эркелейм. А бирок кызым эмне дейт? Мам, дейт. Анан кийин туруп каласың анан, макул, мам, деп. Кызыңыз канчада азыр? 18-де. Эми 18-ге чыкты. Ал кандай мындай орночо ала алдыбы Туркияда? Тамырлаша алдыбы? Жок, ал бияктан мектепти. Ал биякта да, Бияктан мектепти бүттү. Эми буюрса сиз жападан жалгызсызбы? Жок, ал жакта кыргыз мугалимдер бар. Барбы? Жанымда 3, мурда 4 болчу кыргыз мугалимдер бар. Бирөөсү балеттен берет, экөөсү пианинодон берет. Мен болсо теориялык сабактардан да сабак берем, пианинодон да сабак берем. Да бир эжекебиз виолончелден берчи, бирок ал А силер мындай өз ара эле мындай кыргыз болуп жүрө берип анан мындай интеграция болдуңарбы дегеним да, түрктөр менен аралашып, алардын маданиятына сүңгүдүңөрбү же кыргыз боюнча эле калып калат кездер? Менимче кыргыз боюнча эле калып калат болуш керек. Себеп дегенде биз эми бардыгыбыз кыздарбыз, эми аялдарбыз, кыздарбыз. Өзүбүздүн тамагыбызды Кудайга шүгүр жасаганды билебиз. Өзүбүзгө бир убагы келгенде майрам кылып алабыз. Мисалы, мен бүгүн оромо жасайм, же болбосо мен бүгүн манты жасайм депчи. Анан чогула калабыз кечиндебизинде. Сабактардан кийин отуруп. Мында кыйналган жоксуңарбы же жаңы бардыңар анан баягы ушунча жыл бакты бир жерде өстүрүп туруп аны кайра көчүрүп башка жерге кылыш оңой эмес да, ал ооруйсуң да, кыйналасың, сагынасың. Эмне болду ошолор? Бир жыл мен өзүмдүн салмагым турукту, мындай 50-51 турукту.
бирок мен Түркияга кеткенимде салмагым 50 даже 52ге келип калган болчу. А бирок Түркияга барганда. А бирок ошо 1 жыл багы көнө албастык, сен айткандай кыйналып, 49 килограммга түшүп кеткем. Багы суусу, наны, багы башкача да. Тузу башка. Ага көнгөнгө чейин бир кандайдыр бир немени көтөрүп чыгышың керек да. Мындай. Аякта канча жыл калдыңыз эже? 4. 4 жыл жашап туруп Кыргызстанга азыр келдиңиз. Анан эмне сезим болуп атат? Кандай көз караш менен карадыңыз Кыргызстанды? Эмне экен биз өсүп турубузбу, ошол жерде калып турубузбу? Калгыңыз келдиби, жокпу? Анча деле эмес окшойсуз. Жок, кандай десем, албетте көп өзгөрүүлөр болгон. Көзүмө мындай бийик имараттар аябай көп салынып калган экен. Мисалы, жолдору дагы бир аз дагы жакшы болуп калыптыр. А бирок жашоо турмуш билбейм, же бул акыркы убакытта ушундай болуп калды. Түркияда деле акыркы убакытта баардыгы кымбаттап, баардыгы неме болуп атат да. Эми бул дүйнөдөгү экономикалык неме көрүнүш го деп ойлойм да. А бирок, конечно, сагынасың багы кыргыз элимден айланайын. Бөтөн жер, бөтөн эл, ал ошоңойчо бөтөндөй эле калат. Сеники болбойт бекен ал жак? Жок, сеники болбойт. Канчалык болгон жок. Канчалык сен түркчө сүйлөп, мисалы мен азыр Түркиядамын, канчалык түркчө сүйлөп, түрктөрдүн арасында багы камыр болуп жуурулушуп неме кылганың менен сенин ачыткың башка, сенин унуң башка, сенин тузуң башка. Камыр болуп кете албайсың ал жакта. Билбейм, мен ошондой сездим өзүмдү. Мен өзүмдү ошондой сездим. Багы канча деген түрк неме курбулар деле бар, подружкалар бар. Аларга мисалы жолдошум жөнүндө кызыгып сурашып неме кылганда айтып бересиң да. Ай, хожам деп таң калышып неме болуп баштайт да. Себеп дегенде биздин жигиттер, мен өзүм жолдошум жөнүндө айтып бергенде ошентип таң калышат да. Себеп дегенде биздин жигиттердин тарбиясы башка. Биздин жигиттердин камыры башка. Бир кандайдыр башка бир абада өсүп, башка бир сууну ичип, башка бир тузун таткан жандар да. Эгерде салыштырмалап келгенде. Салыштырууга болбойт. Эми албетте түрктөрдүн деле арасында, кыргыздардын деле арасында баягы 5 манжа бир эмес дегендей баардыгы эле сонун, анан кийин баардыгы эле телегей тегиз неме болбойт. Албетте арасында баягы мындайлар да болуп калат да. Бирок көбүнчө мындай мынтип караганда билбейм, көп эле же менин каным ушунчалык неме баягы кыргыз деп туруп сиңген окшойт. Мынтип
сабакта отурупчу чоң болобу кичинекей болобу окучуңчу анан кийин мынтип урушуп там неме кылып коесуң да анан кийин бирөөсүгө мынтип же ыйла берет же неме кыла берет же мынтип характерин көрсөтө берет. Мисалычы биздин балдарды деп урушуп койсоң резко тынчтанып анан кийин аракет кылышат ошону оңдогонго баягы аткарганга. Билбейм, биздин балдар биздин кыргыздын балдары чыйрак болот окшойт. Мындай көтөрүмдүү, сак назикте, борпоң. борпоң. Вот туура айттың, борпоң. Билбейм, мен ошондой сезем. Ошондо азыр академияда сабак берип атасыз, э? Ошондо менчик академияда. Академиясында сабак берем. Анан түрктөрдү неме кылыш кандай болду мындай? Түрк тилин үйрөнүш, түрктөрдү үйрөтүш кыйналган жоксузбу? Түрк тилин мен мурда эле үйрөнүп алгам дегенде өзүм кызыгуум бар болчу. Баягы Манастын 1000 жылдыгын өткөргөндө баардык ошондо немелер чет өлкөлөрдөн келип неме кылганда билбейм эмнегедир ушу түрк тилине бир кандайдыр бир кызыгуум бар болчу менинчи. Ошо 95-жылдан баштап өзүм эле баягы биринчи, экинчи класска барат го. Ошентип отуруп алып өзүм неме кылчумун, үйрөнчүм. Ошентип атып үйрөнүп алгам өзүм. Эрик Түркияга конкурстарга кетип атканда, так Райка, тезден тез мени үйрөтө кал. Мен эмне дешим керек, эмне кылышым керек, кандай учурашым керек, кантип нан каякта сатылат деп кантип айтышым керек депчи. Ошентип барганда эми көп деле тилден кыйналган жокмун. Менин кыйналганым ошо бирке ошо көнө албастык бир кандайдыр ошол немени өзүмө кабыл албагандык болду болуш керек. Мындай башында Кыргызстанда ушундай чоң композитор болуп жүрүп эле анан акка түшүп калганда мен эч ким эмесмин дегендей бир сезим болдубу? Назира, мен бул жакта деле жүргөндө мен өзүмдө ой мен чоң композитормун, мен момундай жылдызмын деп эч качан андай неме сезим болгон эмес да. Ал жака барганда обычный человек. Сиз мындай таарынч менен кеткен жоксузбу кыргыздар? Ой жок, каттагы таарынч. Баркым билбей койду деп мындай чамаданга көтөрүп андай болгон жокпу? Жок, андай болгон жокмун. Просто уже кеткенден кийин бирке мен кеткенден кийин ушундай деген бир немелерди уктум. Ичиме көп жаккан жок ошол нерселер. Сиз жөнүндө айтылгандар. Жок, мен жөнүндө эмес. Айткым келчү маселе бул нерсени, бирок бир эмгек. Мындай нерседе Назира, мисалы сен бир биргеликте бир эмгекти жазып атасың. Бирок ал эмгектин 70% сеники. 70% сеники. Ошол ишти убагында бүтүрүп калайын деп башка бир кишини сурандың. Чакырдың. Бүтүрүш берип кой, бирок сенин да фамилияң ошол неме жазылат депчи. Кандай деп ойлойсуң? Ошол эмгекте сенин үлүшүң көп. Анан сенин фамилияң алдыда туруш керекпи, же ошол кишинин аркасында туруш керек? Сиздики. Ошондой нерсе болду да мендечи. Мен азыр тактап бардым, неме кылгым келбейт. Ошондой нерсе. Ошол нерсени мен уже Кайсерге кеткенде менин фамилиям ал кишинин аркасында болуп калды да.
получается ал киши менден да көп эмгек кылып койгон болду да. Хотя мен жасаган иштин үстүнө келди да. Сыйлыктарыңыз барбы эже? Сыйлыктарым жок. Бир да сыйлык алгандыңыз? Жок, сыйлык, конечно, алган баягы композиторлор конкурсунда болгон сыйлыктарды алгам, энциклопедияда иштеп жүргөндө ал жактардан да. Эми сыйлык дегенде мисалы экинчи орун же Конкурстарда алып конкурстарда жок, анын киберки сыйлык же мамлекеттик жок мамлекеттик сыйлыктарга ээ боло элекмин. Али тагы. Эже сиз эмгек сиңирген артист депчи? Жок. Мен али менин эмгегим али кыргыз элине сиңелек болуш керек дедим. Жок, силердин ырларыңарды ырдап, ушунча сон бийиктикке жетишип, анан алар наам алышып, бирок силер албай калганыңар бул ичиңизди тыз эттиреби? Көп деле тыз эттирбейт. Себеп деле алардын деле өзүнүн эмгеги бар. Ошол ырларда, ошол алардын да эле. Кыргыз патенттен акча аласызбы же? Алам. Кичинекей мизерби? Эми бир жыл болуп топтолуп калганда бир зарплаталык маянам чыгат. Бир айдын зарплатасыбы? Бир жылдык. Бир жылдыгыңар, Сон азыр мындай сизде калгыңыз келгенде мындай өкүттө болгон жоксуп кетип калганыңызга? Мен али кетем да. Ошого аракет тартасыз да. Онун да кайра учуп кетем да. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда мен Айтбек, бул жерине сахнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүкпү? Сурооңо түшүнбөй калдым. Мындай каап кетпей эле койсом болмок экен дедиңерби же? Ырас эле кетиптирмин дедиңерби? Билесиң, мен ушинтип ойлобопмун. Таптакыр ушу сен айткан суроо оюма таптакыр келбептир да. Мындай бир өкүнүч да болгон эмесмин, бир мындай сүйүнүч дагы болгон эмесмин. Жашоо өзүнүн угу менен өтүп атат. Демек ушул нерсени мен көрүшүм керек болчу, жазашым керек болчу, татышым керек болчу дегендей. Мына Эрик мырзанын деле кетиши, жолдошуңуздун кетиши деле ушул жалгыздык сизге бир нерсе үйрөттү да? Көп нерсе үйрөттү. Эмнени үйрөттү эже? Көп нерсени үйрөттү. Мен Эрик бар кезинде мен өзүмдү мындай калкалап турган, мындай дубалым бар, сүйөнүп турган дубалым бар болчу. Ал дубал бир заматта кайып болуп кеткенден мындай неме равновесияңды жоготуп калдың да. Кантип турууну үйрөттү. Өзүңдүн бутуңа өзүң турган. Мына уулумду окуттум, Кудайга шүгүр, ал кызыл диплом менен бүттү. Кызым да окусун бүттү, жалаң гана 5 менен. Бирок акыркы неме Мореке 11-классында баарды жалаң 5 менен келаткан. Кызымчы акыркы Мореке класстан жамандабайм, эч кимге эч нерсе дебейм. Бирок мугалим барды классына эчигиңер 5ке билбейсиңер деп туруп, 5ти бирөөсүнө да койбоптур да. Жада калса силер эмес, мен деле билбейм 5ке депчи. Мен айттым, туура. Демек өзү билбегенден кийин кантип башка бирөөнүн неме өзүнүн башынын үстүнөн секириптирет. Туурабы? Ошо.
туускактарганды үйрөттү. Балдарыма мындай жаманбы, жакшыбы, атанын да тарбиясын бергенге мындай неме болдум да. Себеп дегенде уулум чоңу уул, кичүүм кыз. Кызга кыздай. Мисалы, бул жерде мындай кылышың керек, раковинада таптыкыр, жугунду эмелер турбаш керек, жуксуз идиштер турбаш керек. Мисалы да, бул кызга болгон тарбия, уулга болгон тарбия. Сөз бердиңби, аткар. Аткара албайсыңбы, тилиңди тишиң менен тиштеп унчукпа. Сөз бербе. Вот ушундай нерселер бар да. Бул уже эркекке таандык нерсе болуш керек да, баягы сөз бергенден кийин орустар айтат го, баягы бала бол депчи. Сөз бергенден кийин сөзүңдү тут. Карма. Аткара албайсыңбы? Анда эмнеге сүйлөйсүң? Сүйлөбө. Вот ушундай нерселерди баягы мажбур болот экенсиң, атасы жок болгондон кийин үйрөткөнгө. Эне дагы болуп, ата дагы болуп. Көрсө, мен көп эле мындай баягы китепти окуп неме алганда жесирлердин грубо звучит, да? Жесирлердин ушул ата да болуп, эне да болуп берген деген нерсени өз башымдан ошону өткөрдүм. Көрсө ушундай экен. Эриктин кетиши көп нерсени мага үйрөттү. Бул жашоодо эч кимге ишенбешке, өзүңө, мен балдарыма да айтам, эч кимге ишенбегиле. Эч кимге үмүттөнүп, колуна карабагыла, оозуна карабагыла. Өзүңөр жасаганга аракет кылгыла. Эч кимде баягы должен деген нерсе жок. Ты должна, я должен, он должен деген нерсе жок. Ошону үйрөттү. Назира, биз көп эле неме кылабыз, мисалы, албетте аялдардан дагы баягы начарлары болот, эркектерден да начарлары болот. Бирок көбүнчө мен ушинтип ойлоп атам да, көбүнчө эркектин мындай тарбиясы атасынан дагы, энесинен дагы болот. Бул нерсе абаны жуткандай, сууну ичкендей, нанды жегендей эле болуш керек деп ойлоймун да. Биздин кыргыздын аялдары, эркектери ушунчалык бир тарыхтарды бир окусаң, ушунчалык бир салаваттуу. Бир сенин бир айткан немелериң бар, Фейсбуктан окугандарым бар. Ай, молодец дегем да. Себеп дегенде, баягы азыркы убакытта чындап эле баягы илгерки замандагы карыялар, да, аксакалдар калбай бараткандай. Эмнеге? Бул адамдын ошо билбейм. Бул жекече менин оюм. Мен эч кимди ооруткум келбейт. Туура түшүм билет элечи. Бул адамдын ичиндеги болгон, толгон өзүнүн биринчиден даремети, анан кийин тарбиясы, берген тарбиясы. Анан кийин өзүнүн адамда өзү жетишкенге өзүнүн себеби болот да, туура. Ошол адамдын өзүнүн ичиндеги себеби. Мен ойлоймун, мурдагы карыялардын, апалардын, энелердин
эми кайрадан баягы кайра жаралуу болуп келет болуш керек да. Себеп дегенде бар. Арасында бар. Мен айтып атам го, бардыгы эле начар эмес да. Арасында бар. Балким биз аларды көрбөй жүрөбүз. Андай адамдар өздөрүн көрсөтпөйт. Мына мен карыямын, мен аксакалмын дебейт да. Аларды сыртынан байкап, ичинен баягы сүйлөшкөнүңдө ички дүйнөсү кандай болгон, ошондо гана билбесең, ошо. Сон, демек, жан дүйнөңүздө бир өсүш болду деңизчи. Өсүш дегенде өстүңүз да, сиз деген Эрик байке менен кичинекей девочка болчусуз. Ой, тура. Чоңойдуңуз да. Мен тиги ойдун учун жоготуп албадымбы? Тура. Эриктен Эрик бирок сен Эрикти билип калгансың, көрүп калгансың. Мындай Жолуккан жокмун? Жолуккансың. Бир конкурстан ооба. Эрик айтып келген сен жөнүндө. Айба таклаган кыз экен депчи. Молодец, түркчөдө, кыргызчада өлтүрүп салды депчи. Эрик мынтип көп сүйлөөчү эмес. Моментип азыр мен айткандай болуп туруп, ал только мага гана айталчу. Баягы экөөбүз отуруп калганда биз Эрик экөөбүз дос дагы болчук. Эң биринчи дос болгонбуз биз аны мененчи. Дос. Ал менин эң жакын досум болчу. Анан кийин уже баягы мындай бири-бирибизге болгон сүйгөндөр болгонбуз. Аял эркек эмес. Анан кийин уже баягы күйөө жубайлар болгонбуз. Бир эле үйдү үй бүлөнүн ичинде ушундай көп нерсе турчу да. Кегеде мен Эрикке бир мындай бетине мындай бир чындыкты бир айткым келгендечи, мен мынтип айтчумун. Мен бүгүн Эрик досум менен сүйлөшкүм келет депчи. Анан макул бас деп туруп анан кийин комнатага отуруп алып, ошондойчу. Эмне болду депчи. Баарын төкпөй жатып, сен болсо ошондо ушинтип, анан кийин мен болсо мынтип депчи. Ошондо көп нерсени мынтип мага неме кылчу. Мяушка. Мени Райка дечи эмес, Райхан дечи эмес, Рая дечи эмес, Мяушка дечи. Мяушка. Мындан ары сен ушундай ситуация болгондо мындай кылсаң, ошондо өзүңө менин болгон немемди көрөсүң. Сен наперекор кетип атпайсыңбы депчи. Ошондой нерселерди мындай дос аркылуу болуп көп нерселерди мага айтчу. Негизи эркек аялдын мамилесиндечи ушинтип сүйлөшүп алган жакшы экен, Конечно. Эле дулдуңда эле тарына бересиң го, эмне тартып атканыңды айтпай элечи. Бирок андай моменттер деле болгон, мындай бир жума менде ушундай момент болгон. Эң көбү бир жума толтуйуп жүргөн менчи. Болсо башында 1-2 күн немеге түшүнбөй атты. Эмне эле болуп атат депчи. Анан кийин анализдеп атып, анан түшүндү. Анан кийин келе сүйлөшөбүз депчи. Ошентип эле отуруп эле сүйлөшүп алчу. Эгерде ал какыс кылып көңүлүңүздү ооруткан адам болсо, балким мынчалык кыйналбайт болчусуза. Же баары бир деле ошондой болобу? Балким сизди Мяушка болгонуңуз үчүн, дос болгонуңуз үчүн көбүрөөк ооруду окшойт да жүрөгүңүз. Конечно. Айтып атпаймынбы? Биз экөөбүз жашап жүргөндө эң биринчиден биз уже үй бүлөбүз. Балдарыбыз бар, да? Бирок биз баягы элигаттен эмеспиз. В смысле, эң биринчи биздин отношениябызды сурай турган болгон болсо, биз айтчык, досум, менин досум. Эрик да интервьюларында айтчу, биз аялым менен эң биринчиден доспуз депчи. Вот, биз доспуз.
дос болуш керек. Канчалык үй бүлө куруп, мындай жубайлар да, үй бүлө куруп эрди катын болуп жашап атышат. Извиняюсь за грубость да. Аябай неме одону болуп атат, бирок ошончо дагы баягы айтат го, перемены вместо слагаемых сумма не меняется деп. Жолдош болуп жашап атышат. Бири-бири жубайлар да. Эми ошо жубайлар эң биринчиден менимче сырдаш дос болуш керек. Сырдаш дос болгондон кийин бири-бирине болгон ушу мамиле, анан кийин алар не просто же поженились, они же любят друг друга. Ошол сүйгөндөрдүн немеси дагы эле монтип немеде абада неме кылып тура бериш керек. Вот это сүйүү сезими, махаббат, көзүнөн от чагылып турган неме ушу назик сезим болуш керек да. А потом уже муж и жена, а потом уже дети, а потом уже внуки. Дос болсоң, үй бүлөң бекем болот. Сырдаш болсоң, бекем болосуң. Биздин вот көп эле азыркы учурда мындай неме сен жазганыңды неме кылып атам, айтып атам. Ушундай да мыкачы болобу депчи сен бир жазган постуң бар эмес беле? Ал мыкачылык каяктан келатат? Бири-бирине түшүнбөстүктөн болуп атат. Эгерде бири-бири менен сырдаш болуп, дос болгон болсо, мындай нерсе болмок эмес. Кол көтөрүү, уруп сабоо деген нерсе болмок эмес. Менимче, бул менин жеке оюм. В первую очередь, если это семья, если это они хотят, чтобы семья была прочная, конечно, это должна быть любовь. И это должно быть взаимное доверие друг к другу. Вот, например, жыгылып кетип атасың, но ты знаешь, что неме бул жактагы адамың сени тиреп кармап калат депчи. Вот это чувство. А мынтип жыгылып кетип атып, вот уже боюңду чыштадың да, анан кийин баягы ичиңде ишеним болбосо, артыңды карай бересиң да. Жыгылып. Неме кылып Таянып жыйнап. Боюңду чыштай албайсың. Себеп эмне? Ишенбейсиң. Эже анан тиги баргандан кийин деле жанагындай огондоруңуз чыктыбы? Билесиңби? Жок, ала көйгөн эле чыгат экенби? Азыр мен сага бир нерсе айтат. Сергей Рахманинов, орус композитору. 1917 жылы мореке Россияда болгон неме төңкөрүш немеден кийин ал эң биринчи неме Франциядан ары анан кийин Америкага кетет. Америкага келгенден бери, вот через Францию келди. Америкага келгенден бери 30 жылдан ашык вообще бир нотада бир чыгарма жаза алган эмес экен. 30 жыл эсептеп кой, ойлоп кой. 30 жыл Рахманинов только как исполнитель болгон да. Кыжалат болот, кыйналат, канча деген немелерди алып жазып баштайт, бирок жаза албайт. Мен ошону окуучуларыма музыкалык тарыхтан айтып берчүмүн да, өзүм бирок ошону түшүнө алчу эмесмин. Кантип эле ушу 30 жылдан ашык, 33 жылга жакын да, 32 жылдай. Вообще да бир да чыгарма жазбай койсун. Кантип эле дечим. Мен ушинтип Рахманиновго неме кылчым? Как это так? Это невозможно депчи. Композитор болгондон кийин ичиңдеги нерсе чыгат да.
bir neme bolsa da çıgat da deyçim da. Bagı adam özünün başынан ötkөндөн кийин анан кийин бир нерселерге ишенип баштайт экен да. Мен Түркияга кеттим, мен ойлогом. О, это перемена мест. Наверное, бир сонун бир чыгармаларды Кудайым буйруса жазам депчи. Мен келдим, бир жыл өттү. Оюма вообще эч нерсе келбейт. Неме кылам? Бир неме чакырам. Неме эргөмдөчү, илхомумду. Неме келбейт. Понимаешь? Экинчи жыл өттү, үчүнчү жылда бир как будто бир нерсе келгенде болду. 4 тактыны жаздым. Андан аркасы келбей койду. Ишенесиң? Мен ошо 4 тактыны жазгандан кийин айттым. Бедный Рахманинов, мен эми сени түшүнүп атам дедим. Мен Рахманиновду Түркияга барганда түшүндүм. Кандай болорун мен ошондо өзүмдүн багы жон терим менен ошону түшүндүм. Көрсө ушундай да болот турбайбы дедим. Багы унчукпай калдың да. Унчукпай калат экенсиң. Болгону эмне? Өзүңдү алдайсың. Бага мурунку чыгармаларыңды неме кылмыш болосуң, обработка кылмыш болосуң. Мен Түркияда жүргөндө деге Ашык Вейсел деген неме белгилүү карабайсыңбы азыр түркчө келатат сөздөрчү. Белгилүү мешүр неме да жазычы. Шыйырчы. Бул неме же акын белгилүү. Сиз түркчө айтыңыз, мен которуп берерим. Ошонун аябай бир белгилүү түрктөрдүн бардыгы билген ыр бар. Uzun ince bir yoldayım degençi. Вот ошол немени мен 2015 жылы, помнишь, самолет түшпөдү эле бул жерде, түрк самолету. И биздин кыргыз жерибизде болуп атат да. Кыргыз жарандары дагы кеткендер болду, түрк жарандары да кеткендер болду. Мен ошондо багы чувство солидарности, багы поддержка болсун деп, дестек болсун деп туруп, ушул ырга немени жазгам, симфонический произведенияны, поэма катары жазып неме кылгам. Ошол эле ырга уже Кайсериде болгондо, ошол эле ырды только уже 4 колго жаздым да. Бир пианинода, эми ансамбль 4 кол ойнойт да. Вот ошону переложение кылдым. Болгон. Вот көрсө бир какой-то моментте бир мындай ступор болуп калат экен. А былтыры Мамбетов Мурат Абалович жакында эле эл артист болду. Ал айтып калды: Райхан, аны менен киного жазган музыкаларым бар да, аны менен иштешип калгам да. Телефондон айтып калды: Райхан, бир ушундай кино тартайын деп атам. Неме сценарий мен сага дагы жиберем, бир окуп чык, анан кийин немеге балким бир чыгат депчи. Бирге иштейли деп. Хорошо дедим. Сценарийин окуп чыктым. Ты знаешь, видимо, это багы Кыргызстандан келген нерсе да, бир какой-то энергетикасы менен келатат да. Резко. Ты не представляешь себе. Резко бир неме вот этот вот дуэт влюбленных. Ошол дуэт чыкпадыбы? Ошолордун бир мындай немеси бар, завязывается между парнем и девушкой любовь, да? И ошого музыкам ошондо чыкпады. Отурам. Я написала, это вот единственное произведение. И то это энергетикасы
Кыргызстандан келаткан энергетикасы менен жазган да, билбейм. Так Кайсериден бир жолу менден Назгүл Калманбетова Райхан эже бир интервью алайын деп Түркияда жүрөм, Түркиядан эле да. Бир жагы чыгармаларды жаздыңызбы дейт көрө. Назгүл ишенесиңби? Бир нота дагы чыга элек. Бир нота дагы чыга элек. Siz tamırınızdan üzülüp geçseniz çıkıp da siz tamırınız biyak sugarçıda sizdi. Анын туура. A biyakka geldiniz anan 3 ay жүрдүңүз бе же? Ооба. Анан бияктан бирдемкелер болдубу? Конечно. Конечно. Сагыныч деген ырлар чыгыш керек эле да. Мында вот кайра эле Мурат Абаевичтин немеси менен мындай чакыруусу менен 2 документальный фильмге иштедим. Бирөөсү Жалил Абдыкадыровдун 90 жылдыгына карата, бирөөсү Замирбек Усунбаевдин 70 жылдыгына карата, бирок ал жакта композитор катары эмес, редактор катары болуп неме болдум. Билесиңби? Жан дүйнөм ырдабат. Ырдабат. Эмнеге себеп дегенде мореки чөйрө, кайра аралашып, куюлушуп, неме кылганга жан дүйнөм ырдабат. Менимче 1 жыл контрактым бар, аны бүтүрүп кайра келем. Келесизби? Сон келип турбайсызбы? Буйруса. Кудайым буйруса. Кетпейлечи сураны чын болот экен. Өзүм деле мындай азыр мен Чыңгыз Айтматовдун балетине, Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестисине балетти жазып аткам да. Ага. Кудайым буйруса. Бирок мен аны көп жылдан бери жазып жүрөм. Себеп дегенде багы айтып атпаймынбы? 3 жерде иштейсиң, убакыт калбай калат да, чыгармачылыгыңа убакыт калбай калат. 3 жерде иштейсиң, келесиң, чарчайсың, тамак жасайсың, всё. Анан отуруп кичинеден иштейсиң. Бул немесинден аны жаздың, неме болуп туруп, бир какой-то бир немесине келтирдиң да, деп аны еще симфонический оркестрге салышың керек. Ошентип, поэтому бул нерсени мен неме Аиданы деле, например, Верди Аиданда көп жыл жазган да. Мен ошондо ойлочумун. Кантип бир чыгарманы Ошончо жазсын да. 15-16 жыл кармап отуруп жазсын депчи. Көрсө жашоо ушундай турбайбы? Ушундай экен. Мына мен Жамиляны баштаганым, азыр айтайын сага. 2012 жылында баштагам. 2012-де баштагам. Азыр мына 10 жыл өттү. Үркүндү деле мен 10 жыл жазгам. Үркүн симфониялык поэманы ал мына 2-чи орунду алган. Немеденчи 100 жылдыгында. Үркүндүн 100 жылдыгында мен аны 10 жыл жазгам. Көрсө ушундай экен. Эми бул балетти качан жазып бүтөрүм мен дагы сөз бере албайм. Сонун эже эң башкысы мен түшүндүм, айтайынбы? Бизде мамлекет эгерде силердей адамдарды мындай алаканына салып өпөлөп, эч камсырама мен багып атам. Сен жөн эле биздин Кыргызстан үчүн чыгарма жазчы десе атаң көр, эмне деген маданиятка салым кошулмак экен. Ооба да. Эмнеге көп нерсени көрбөйбүз, эмнеге маданиятка кайыр кошмам эле жасайбыз. Кичине ушул нерселердин баары өкүндүрөт. Баардыгыбыз эле ушунча таланттуу гений адамдардын баары курсагынын айынан башка өлкөлөргө кетип калды, же болбосо таштап салды, таланттар көмүлүп калды. Же болбосо ошентип жүрүп жоголуп кетишти, алардын немеси баягы билинбей калды, атагы чыкпай калды. Баарыгы көмүскөдө көмүлүп калып атканы абдан өкүндүрөт. Бирок рахмат бүгүн эфирге келгениңизге, аябай сүйүндүм. Ушундай сонун
балким эле салбай жүргөн адамдын бүгүн сонун бир бейнеси ачылды. Элдер дагы мына ушундай композиторубуз бар турбайбы деп сүйүнүп, балким дагы көп барктоо алып каласызбы дейм да. Рахмат Алтышка. Бар болуңуз, эже сөзсүз кайра кайтып келиңиз. Биздин Кыргызстанга салым кошушуңуз керек. Анан Жамиляны бүтүрүңүз. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн мына ушундай сонун жан дүйнөнүн ыргагын терметкен бир өзүнчө обонго түшкөндөй бир маек болду окшойт. Сиздерге да жакты деп ойлойм. Сиз каналыма катталып коюңуз, анан алдына комментарий жазып койсоңуздар абдан кубанам. Бүгүнкү эфир жактыбы силерге. Анан дагы кимдерди күтөсүздөр, дагы кандай эфирди алып баруумду күтөсүздөр. Мына ушул жөнүндө да ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.